Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев жеке ишкер Хуфур Абдрахимдин өлүмүнө байланыштуу парламентте маселе көтөрүп, бул фактыны өлкөдөгү криминалдын күчөшү катары сыпаттады. Ал ишкерлерди коргой албаганы үчүн өкмөттү айыптады. Өткөн жумада Мадина кафесинин ээси мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бул бүтүндөй бизнеске, ишкерлерге чоң сокку болду. Мамлекет өкмөт ушундай маселеде өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп жатат. Криминал азыр Кыргызстанда кадимкидей баш көтөрдү. Мына Кыргызстандан чыгып кеткен акчанын суммасын карагыла. Жарым жылда 247 миллион сом акча чыгарылып кетти. Жалаң эле чоң компаниялар эмес, азыр орто бизнестин өкүлдөрү да акчасын өлкөдөн чыгарып кетип жатат. Ички иштер министрлиги болсо криминал менен күрөшпөй олтурат. Макул чоң реформаларга акча керек, бюджетте акча жок дейли. Бирок ушул криминал менен күрөшкөнгө, кылмыш дүйнөсүнүн авторитеттерин четинен түрмөгө тыкканга да акча керекпи? Буга саясий эрк гана керек, деди Акаев. Эл өкүлү ошондой эле ушундай шартта сырттан инвестиция тартуу аракетинен эч кандай майнап чыкпай турганын эскертти. Ишкер Хуфур Абдрахим 4 октябрдан бери дайынсыз болуп, анын сөөгү 19 октябрда Нарындын Кочкор районунан табылган. Милиция алгач аны өлтүрүүгө байланыштуу шектүү катары 4 киши кармалганын кабарласа, кийинчерээк Ички иштер министрлиги 8 киши колго түшүрүлгөнүн жарыялаган. 39 жаштагы жаш ишкер Хуфур Абдрахим Мадина базарындагы Мадина кафесинин ээси болгон. Кыргызстандын мектептериндеги ар бир окуучунун бир жолку ысык тамак үчүн бюджеттен 7 сом бөлүнөт. Бул тууралуу бүгүн 23 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында билим берүү министри Каныбек Исаков билдирди. Буга чыдабаган депутат Улукбек Ормонов ошол 7 сом бир окуучунун тамагына жетеби? Өзүңөр чыгып буфеттен 7 сомго бир нерсе алып көргүлөчү деп андан ары министрге бул үчүн ата-энелердин чөнтөгүнө кол салбай өкмөттөн ошол 7 сомду көтөрүп берүү маселесин чечүүсүн сунуштады. Буга министр Исаков макул экендигин, мүмкүнчүлүккө жараша бул сумманы көбөйтүп берүү маселесин көтөрүп келе жатканын катары айтты. Эми карайлы. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандагы жыт искөөчү кылмышкерлерди издөөчү милициянын овчарка иттерине күнүнө 100 сомдон бөлүнөт. 3 маал тамак бергенде, демек 3кө бөлсөк, бир иттин бир рет жеген тамагы 33 сомдон жогорураак сумманы түзөт. Демек мектептеги бир окуучунун бир жолку ысык тамагына бөлүнгөн сумма иттерге бөлүнгөн суммадан дээрлик 6-7 эсеге аздык кылат. Мындан да кызыгы, Кыргызстандын түрмөлөрүндө отурган кылмышкерлердин тамагы үчүн ар бир кылмышкерге жылына 43 000 сом бюджеттен бөлүнөт. Аны 365 күнгө чыксак, демек бир кылмышкердин тамагы үчүн бөлүнгөн акчанын күнүнкүсү 117-118 сомдон айланат. 3 маал тамак ичсе, бир кылмышкердин бир жолку ичкен тамагы 39 сомду түзөт. Эми калганын өзүңүз салыштыра бериңиз. Президент Сооронбай Жээнбеков Япония сапарынын алкагында Токио шаарында Ген Накатани жетектеген Кыргызстан-Япония парламенттик достук лигасынын мүчөлөрү менен жолугуп кызматташууну талкуулады. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Бул жолугушда япон парламентарийлери Жээнбековго күтүлбөгөн белек япон дүкөндөрүндө сатылып жаткан кыргыз балын беришкен. Алар экологиялык жактан таза азыктарын жана ошону менен бирге кыргыз балынын артыкчылыктарын белгилеп, Сооронбай Жээнбековго япон дүкөнүнөн алынган Кыргызстандын балын тартуулашты деп айтылат маалыматта. Кыргыз президенти жолугуш Кыргызстан Япония менен достук мамилелерди бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө чоң маани берерин белгилеген. Япония бизге түрдүү социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга сезилерлик жардам берүүдө, ошондой эле Кыргызстандагы парламентаризмди бекемдөөгө көмөгүн белгилеп кетким келет деген Жээнбеков Кыргызстандын экономикасына инвестицияларды тартуу боюнча кызматташуу жөнүндө айтып жатып, ал өлкө чет элдик инвесторлор, анын ичинде япон инвесторлор үчүн да ачык экенин айткан. Биз инвестициялык чөйрөнү мындан ары жакшыртуу боюнча алгылыктуу иштерди алып баруудабыз. Өлкөнүн мыйзамдык базасы инвесторлор үчүн керектүү шарттарды камсыздайт. Биз чет өлкөлөрдөн, анын ичинде Япониядан да ири компания жана корпорацияларды тартууга, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктарбыз деп белгилеген президент. Парламентарий Кыргызстан жана Япониянын парламенттик делегацияларынын өз ара жасалган визиттери тууралуу пикирлерин айтышкан. Кыргызстан чоң туристтик потенциалга ээ. Сиздердин жаратылыш абдан кооз, абасы, суусу таза, суу энергетикалык ресурстардын чоң запастары бар. Булардын баары Кыргызстан үчүн баа жеткисиз байлык деп белгилешкен. Кыргызстан-Япония парламенттик достук лигасынын мүчөлөрү. Жээнбеков бүгүн 22 октябрда Токио шаарында императордук сарайда өткөн жаңы император 59 жаштагы Нарухитонун такка отуруу салтанатына да катышты. Улуттук банктын эл аралык резерви 2019 жылдын сентябрына карата 2,2 миллиард долларды түзгөн. Алардын алтын резерви 688,5 миллион доллар. Бул тууралуу Улуттук банктын басма сөз кызматы билдирди. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын алтын көлөмү 14,3 тонна, июлдан бери 4,4% көбөйгөн. Эгерде аларды рынокто таза унция менен сатса, 55,6 миллиард сом таба аласың. Чет элдик валюталардагы активдер 1,1 миллиард доллар.
Бүгүн шайлоо мыйзамындагы жаңыдан киргизилген өзгөртүүлөр боюнча талкуу өттү. Ага жогорку кеңештин депутаттары Атамекен, Бүтүн Кыргызстан, Ар намыс сыяктуу партиялардын лидерлери, жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Анын жүрүшүндө шайлоо мыйзамындагы парламентке өтүү босогосун төмөндөтүү жана мыйзамдагы айрым кемчиликтерди жоюу боюнча сунуштар айтылды. Анда убагында шайлоодогу 9% тосмону киргизүүнү сунуштаган Республика Ата журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчуроев ал оюнан кайтканын белгилеп, ал тосмонун төмөндөсүнө азыр макул экенин айтты. Гелдибеков аса уюмунун алкагындагы келишим боюнча соңку беттешин ушул жылдын 4-октябрында Грозный шаарында өткөрүп, жергиликтүү спортчу Дукваха Асамировду калыстардын чечими менен утуп алган. Тайсан Кайман аты менен таанымал кыргызстандык мушкер Канат Гелдибеков аса спорт уюму менен жаңы келишимге кол койду. Бул туурасында ал Instagram баракчасы аркылуу кабарлады. Жогорку соттун Конституциялык палатасы бүгүн 23-октябрда мурда президент Алмазбек Атамбаевден экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктыгын карап жатат. Отурумда сотто Алмазбек Атамбаевдин кызыкчылыгын коргогон жактоочу Нурбек Токтакунов жыйынга төрагалык кылуучу. Конституциялык палатанын жетекчиси Карыбек Дүйшеевди соттук коллегиянын курамынан чыгаруу тууралуу өтүнүчүн келтирди. Ал буга негиз катары Дүйшеев 2013-2014 жылдары жогорку кеңештин ал кездеги төрагасы Асылбек Жээнбековдун кеңешчиси болгонун, ал эми Асылбек Жээнбеков президент Сооронбай Жээнбековдун иниси айтып, кызыкчылыктар кагылышы болорун айтты. Жооп берүүчү тараптын өкүлү жогорку кеңештин аппаратынын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Бердимуратов соттук коллегиядан судья Эркинбек Мамыровду чыгарууну сунуш кылды. Ал Мамыров Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзам боюнча ал кабыл алына электе эле жалпыга маалымдоо каражаттарына пикирин билдиргени үчүн бул ишти кароого катышпаш керек экенин айтты. Сот биринчи өтүнүчтү караш үчүн кеңешүү бөлмөсүнө кирип, натыйжада Нурбек Токтакуновдун өтүнүчү четке кагылды. Жогорку кеңеш быйыл 27 июнда Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, Алмазбек Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыраткан. Атамбаев парламенттин мындай чечимин таануудан баш тартып, анын тарапташтары Конституциялык палатага кайрылышкан. Алмазбек Атамбаев Конституциялык палата бул маселени карамайынча өзүн тергөөгө күбө катары чакырууну мыйзамсыз деп эсептеп, ага баруудан баш тарткан болчу. Бул окуялар өнүгө отуруп 7-8 августта мурда президентти Кой Таш айылындагы үйүнөн тергөөгө күч менен алып келүү аракети башламандык менен коштолгон. Анын жыйынтыгында УКМКнын Альфа Атайын тобунун бир кызматкери курман болуп, бир нече адам жабыркаган. Урматтуу шайлоочулар, менден жаңы шайлоо мыйзамы кодекси тууралуу өтө көп сурап жатышат. Мен өзүмдүн жеке оюмду билдирип коюуну туура таптым деген пикирин саясатчы Камчыбек Ташиев Facebook баракчасына жазып чыкты. Ага кошумча, ооба 2020-жылы боло турган парламенттик шайлоонун өтүү босогосу 9% болуп белгиленген. Азыркы маалда ошол босогон ылдыйга түшүрөлү деп айтып жүргөн саясатчылар ушул норма кабыл алынганда унчугушкан эмес, көпчүлүгү парламентте олтурушкан, эми гана айта башташты. Демек, ошол маалда Атамбаевдин демилгесине каршы чыгууга эриктери жеткен эмес. Жеке мен 9% босогонун каалайт элем. Саясий атаандаштыкта күч сынашалы, эл чечсин кайсыл адамдарга мамлекеттин тагдырын тапшырууга болот экенин. Аллахым буйрса элдин колдоосу менен парламентке өтүп келебиз деген пикирин кошумчалаган. Президенттик аппарат Бишкектеги арак заводу жасалма банкроттукка учуратылып, арзан баада менчиктештирилип кеткенине байланыштуу жааматтык арыз келип түшкөнүн тастыктады. Аны териштирүү президенттик аппараттын милдетине кирбегендиктен арыз прокуратура органдарына жөнөтүлдү. 21-октябрда жарандык активист Мелис Аспеков президенттик аппаратка арыз жибергенин жана жооп келгенин билдирген. Аспеков сентябрда жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чынбай Турсунбековдун мүлкүн, фирмаларын, киреше-чыгашаларын текшерүүнү талап кылып, башкы прокуратурага арыз жазган. Ал Турсунбеков арак заводун жасалма түрдө банкрот кылып, арзан баада менчиктештирип алган деп эсептейт. Экс-спикер муну шантаж деп атаган. Саясатчы Өмүрбек Текебаев парламентке өтүү үчүн босого чегин 3%га чейин төмөндөтүү керектигин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 22-октябрда шайлоо боюнча мыйзамдагы жаңыдан киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу жыйында билдирди. Элдин көпчүлүгү шайлоо системине нааразы. Алар партиянын төрагалары орунду сатат экен, депутаттарды эл шайлабай эле ушулар шайлайт деп айтышууда. Эл партиялык системага нааразы болуп жатышат. Тизмедеги талапкердин ордун партиянын лидери эмес, эл чечсин деп аларга бериш керек. Ошондой эле парламентке жаңылардын келишине шарт түзгөн босоголук чекти коюу шарт. Менин оюмча дүйнөлүк тажрыйбага ылайык босоголук чек 3% болушу керек. Босоголук чекти 3%га чейин төмөндөтүү зарыл. Ошондо жогорку кеңешке жаңы ой пикирлер келе алат, дейт Текебаев. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.